Жазгы суу берүүгө Ош бассейн суу чарба башкармасына караган сугат тармактарынын бүгүнкү даярдыктаргандай Араван жергесинде жазгы сугат иштери башталды. Өзгөн, Кара суу, Алай райондоруна суу берүүчү Куршапсай башкы суу курулмасында соңку даярдык иштери бүткөрүлүүдө. 38 000 гектар сугат аянты бар Кара суу районунда жазгы вегетацияга даярдыктар көч. Көттөргөн жазда келер демекчи жергебизде алашарбыт жаз. Жаз дыйканды, дыйкан жазды шаштырып, кутман талаларга кош чыкканы жаз жарышынын башталган эмеспи. Жазгы иштер адатта айдап себүү, анан эле жазгы сугаттан күчөйт. Андыктан чарбачылыгы мол Айтылуу Ош облусунун аймагында учурда дыйкан фермерлер, алардын башын бириктирген суу пайдалануучулар ассоциациялары ички арык каналдарды чабууга киришсе, райондук суу чарба башкармалары сугат тармактарын жазгы суу берүүгө даярдоодо соңку жумуштарды кызуу жасап жаткан кези. Быйылкы жылы эми жаз эрте келет деп, суу ичинде тартыш болот деп алдын ала даярданып, план графиктерден алдыраак бүткөнгө аракет кылып атабыз. Күздө дагы аба ырайы кичине жеңил келгендиктен күздө дагы бир топ жумуштарды аткарып алдык эле. Бүгүнкү күндө ушул өрөөндүү райондордо негизинен сугат суу эрте баштала турган зоналарда дээрлик даярдоо жумуштарын 60-70%га жакындатып калдык. Мына Кара суу районунун, Өзгөн районунун сугат тармактарын суу менен камсыз кылган чоң 30 адыр каналы, Араван району менен Кара суу районунун Ош шаарын тейлеген Араван Акбра каналдарын даярдоо жумуштары кызуу жүрүп жатат. Бетондоо жумуштары, каналды чаап тазалоо жумуштары, ошондой эле гидро курулмаларды оңдоо жумуштары аз аябай кызуу жүрүп жаткан убак. Мамлекеттик бюджеттен каржылоо дагы февраль айынын 21-нен 20-сынан кийин мына биринчи траншы келди. Азыр мына экинчи траншты күтүп атабыз. Экинчи транш келсе дагы мамлекеттик сатып алуулар порталына тендерлерди жарыялап, курулуш материалдарын, башка дагы оборудованияларды сатып алганга тендерлерди өткөргөнбүз. Бүгүнкү күндө ошо келишимдерди түзүп, ошо биринчи транштан келген акчалар менен азыраак болсо да каржылап, жумушту токтотпой улантып жатабыз. Жаз эрте келген Араван районунун дыйкандары жазгы талаа иштерин февраль айынан башынан эле башташкан. Кар кетери менен талааларга картошка тургузса, учурда эрте жетилүүчү капсулаларды жабыла тигип жатышкан чактары. Biz şu suyun en eteğinde turabız, oşunday bolsa da mezgiline jaraşa sular gelip turат. Eldin köpçülüğü eki jolu egim alat. Hazır hem bunlar bir egilip kaldı. Ha, bular egildi, karşıkalar egildi, уже çıkıp kaldı karşıkalarda. Buna piyazlar ot olup bitti. Milyon kaldı ne? Karşıka. Kartoşka. Budaylar su arpıda, bedeler çaştı, öyle bir görerek bedeler çaştık, bir gektirine bede çaştı malga. Hem su meselesi kanday? Su meselesi bizge buna şu iyun yılga çeyin dadil olat. Iyun yılda da şu aşık kesse bir 10-15 gün satmal kıyınçılık olat. Yemese daim su yetkisi köptürat yerde. Bize buna şu arkın başlığız. Daima günütünü deveste suğuna köptürat. Gelişi menen kavar altırat. Men bu yerge suğunu bölüp men akırkı suğunu bölüştürücü yer. Bu yağı kıskası 600 hektar yerge şu yerde su bölünür. Şuğa yetkisi köptürat. Buna aldığandıken şu arkın başçısı daim günütünü gelip kavar altırat. Karın yetekçi olsa bizden suraptırat. Kança litre su getirir, kança su. Sağırımdan gelişet menen suğunu saat 7'de jurnal var, 3 yolu oylat. Kança litre ap ketken koyat, 3'te bir gelet, keç günün bir gelet, daha cintikten soğutka verip durağız. Райондук суу чарба башкармасынын кызматкерлери тарабынан механикалык тазалоо иштери бүтүп жаткан Кара Коргон каналы эң этектеги суу түйүнү. Район аймагында быйылкы жазгы вегетацияга көрүлгөн даярдыктар жана суга суу берүүнүн учуру абалы кандай? Биздин районда дыйканчылык эрте башталганына байланыштуу ушу октябрь айынан баштап 19-жылдын октябрынан баштап ушу 2020-жылдын даярдыгын көрүп ушу каналдарды тазалап оңдоо иштерин баштаганбыз. Азыр күндө
жалпы оңдоо иштерибиз 74-80%ке жакындап калды. Очистка каналдарыбыз бүтүп калды почти. 90%ке барып калды очистка каналыбыз. Анча-мынча бетон работаларыбыз бар. Ушу азыркы күндө ушу Тепе Оргон Нурабад айыл өкмөттөрү кечеги күндөн баштап туруп ушу суу алганды баштады. Себеби баягы капуста эккенди баштадыбыз бизде. Капусталарга суу алып атат. Ошо азыркы күндө Төмөн өрөөнү боюнча бардык каналдарыбызды бүтүрдүк. Төмөндүн Кергиден каналын чаптык былтыркы жылы. 3,5 километр чапканбыз былтыр күздө. Быйыл дагы чаптык. Ошол планыбыз ошо очистка каналы боюнча 90%. Анан эми азыр нижний зона бүткөндүгүнө байланыштуу ошо эми Гүлбаар, Маңгыт айыл өкмөттөрү бар, жогорку зона деп коюп, беркин зона. Аларда жаз кечирээк башталат биздин Тепе Оргон, Нурабад, Чекебат айыл өкмөттөрүнө караганда алар 15 күн, 1 айга жакын кечирээк башталат. Анан ошо Гүлбаар менен ошо Маңгыт айыл өкмөттөрүнүн иштери калды, ошолорду бүтүрүп быйылкы суу бергенге даярбыз. 22 000 гектарга чукул сугат жери бар Араван району дыйканчылыгы мол сугат суусу тартыш райондордун бири. Андыктан колдо бар сууну сарамжалдуу пайдаланууга башка көңүл бөлүнүп, суу чыгымын азайтуу максатында чет элдик донорлордун каржылоосу менен акыркы жылдарда бир топ иштер жасалып келет. Каналдарды даярдоо, вегетацияга даярдоодо ушу бюджет эле карап отурбастан Агахан фондусуна дагы 30-40 жылда оңдолбогон жерлерибизде ушу Агаханга проект жазып өткөрдүк эле. Ошонун эмесин Агахандын жардамы менен ошол жерде сооружениени куруп, бүтүрүп ушунун эмесин. Şu Parses kanalının uzunluğu 31 kilometre Tömön'e çeyin barad mı Özbekistan'da aralap. Demina bıyıkı yılı su tartış bolot degen aldın ala bojomolдар бар да. Azır asosiasiyalar жылдык отчетун берип туруп, баягы Совет АОП деп коет, ошолорго отчет берип атат. Ошолорго бизде чогуу барып, баягы суу аз талап кылган эгиндерди эгиңиздер, бул суу өткөнкү парламентте дагы айтты 12%ке аз болот дегенде божомол болуп атат эми. Ошо Кудай баракасын берсин. Анан эми ошого карата эгиндерди суу аз талап кылган эгиндерди эгиңиздер деп неме кылып атабыз. Биринчиси, экинчиси анан эми баягы сууну үнөмдөө үчүн арыкты чабыш керек. Баягы башында чабыш керек, пайна арыктарда чабыш керек бардыгын. Ошондо суу үнөмдөлөт. Өзгөн жергесинин 6000, Кара Суу районунун 13,500, ошондой эле Алайдын 300 гектар сугат жерине Куршапсай дарыясына суу алып берүүчү Куршапсай башкы суу курулмасында бүгүн иш кызуу. Жыл сайын бул курулманы оңдоп түзөөгө республика бюджетинен 1,5 миллион сомго чукул каражат бөлүнсө, аны Куршап эксплуатациялык гидроучасткасынын жумушчуларына түзүлгөн бригадалар чарбалы ыкмада бүткөрүшөт. Мындай ыкма бөлүнгөн каражатты үнөмдөп, иштин сапаттуу бүткөрүшүнө мыкты негиз болот. Биз азыр мына Куршап станциясында иш учурунда турабыз. 9 февраль күнү суунун угун башка каналга бурганбыз. Жылда болуп жүргөн ушу ремонт ишин аткарып атабыз. Азыр шагыл жеген жерлерди отбойный молоток менен чагып, ордуларына жаңы плиталарды басып атабыз. Бригадада бир 10 адам иштеп атабыз, сварка иштеп атат. Иштин көлөмүн бир 80%ке уже бүтүрүп койдук. Керектүү материалдар келип атат. Жумушту жамгырга карабай кар каласаң аткарып атабыз. Техникалар иштеп атат. Бил суунун көлөмү көп деген маалымат бар, ошого илажы барынча жакшы ремонт кылышка аракет кылып атабыз. Жалпы узундугу 52 чакырымды чапчыган От Задыр чарба аралык каналында жыл сайын 8-10 чакырым канал механикалык жол менен чаап тазалоого коюлат. Бул жылы да аталган каналдын 8,5 чакырым жерин тазалоо пландаштырылган. Ушул тапта Ош бассейндик суу чарба башкармасынын кубаттуу техникалары каналдын 26-29 пикеттеринде механикалык чаап тазалоо иштерин аяктап жаткан кезде.
Бул каналды чаап тазалоодогу чоң көйгөй камыш маселеси. Суу акынын эсебинен гидроучастка СПалар менен келишим кылып, айыл өкмөттөрдөн чыккан эл канал жээгиндеги камыштарды өрттөөгө көмөк көрсөтөт. Биздин айылга бүгүн канал тазалаган экскаватор келип, биздин мына айылдын баардыгын сүйүндүрүп отурат. Бул деген нерсе бул жаздын белгиси. Камыш басып аябай жаман болуп кетти эле, каналды тазалап, ошо баарыбызды сүйүндүрүп отурат. Ушул кылган инсандарга баарыга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушулар жакшы эл үчүн кызмат кылып атат. Ушулар жакшы кандай жакшы ниет кылса, Алла таалам ушунун баарын кабыл кылган болсун. Мен ушуларга капыстандан капапал болуп калдым. Ушул кылып аткан инсандарга, тазалаганга, балдарга кичине мен ак ниетим менен бул немеге кичине чай берип коеюн деп чыгып калдым эле. Ушулардын үстүнө чыгып калыпмын. Айыл тургуну кубангандай Отзадыр каналын механикалык тазалоо иштери менен бирге айыл халкына кооптулук жараткан участкаларын бетондоо иштери да колго алынган. Азыр турган жерибиз Отзадыр каналынын 36 километринде турабыз. Мына көрүп турганыңыздарды мына дамбаны бетондоо ишин баштадык. Бизде ушундай 65 метр, ушундай участкадан 800 метр бар. Бул тазалай турган, бетондой турган участкаларыбыз, 2 гидропостубуз бар. Шитрелаторлорду орноштуруу иштерибиз бар. Ошонун башында көрүп турган иштин башында көрүп турасыздар. Ушул жер бул коркунуч болуп аткан жерби? Бул эми бул жерде суу дамбадан аяққа су ашып кете турган коркунучу болгон. Ошону бетондоо ишин баштадык. Себеби ашып кетсе мына жак кетет. Мун су өтө жаган коркунуч болгон үчүн ремонттоо иштен баштадык. Балдар мына өзүбүздүн сотрудниктер, өзүбүздө иштеген наблюдатель, инженерлер бардыгы ушу биргеликте ишти баштадык. Дыйканчылык кенен кулач жайган Кара Суу районунда да суга тармактарын жазгы суу берүүгө даярдык иштери көч. Быйылкы жылы мына гидротехникалык курулмаларды оңдоо, насостук станцияларды оңдоо, ошондой эле канал арыктарыбызды чаап тазалоо иштери жалпы суммасы 17 миллион 770 сомдук иштер каралган. Анын ичинен айтып кетсек, Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан ошол иштерге 5 миллион 750 миң сом каралган. Жойпас каналынын башкы курулмасын дамбасын оңдоп атабыз. Бул канал аркылуу Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн 300 гектар жерине, ошондой эле Ош шаарынын 2000 гектарга жакын жерине сугат суу жеткирип беребиз. Бүгүнкү күндө механикалык жол менен чаап тазалоо иштери 50%га бүттү. Мына жалпысынан алганда район боюнча 49 километр аралык каналдарыбызды механикалык жол менен чаап тазалоо иштерин план боюнча карасак, 26 километрин уже бүгүнкү күнгө бүтүрдүк. Кара Суу району ийри аймак болгондуктан 38 миң гектардан ашык сугат жерге суу жеткирүү маселеси оор. Андыктан суу этегиндеги алыскы айылдарга көбүнчө суга суу тартыш болуп, халк ичинде бир топ нааразычылыктар да болуп келген. Бул маселелер аймактарды өнүктүрүү жылдарынын алкагында кандайча чечилип жатат? Өзгөчө сугат суу тартыш зоналарыбыз бар. Бул этекте жайгашкан зоналар. Тактап айтып кетсек, бул ынтымак прессовая зонасы. Ал жерде көздөгөн иштерди, айрыкча мына земляной русладагы каналдарыбызды быйыл ошо 10 километр пландаштырсак, бүгүнкү күндө толук бүтүрүп, азыр башка участоктарда ишти алып барып атабыз. Ошондой эле мына насостук курулмалардын ремонтун пландаштырганбыз. Тетиктерди, керектүү тетиктерди, жабдыктарды алганга каржы маселеси республикалык бюджеттен толук каралып берилип атат. Азыр тендерлерди жарыяга берип, запчасть тетиктер келсе эле бардык иштерди мына вегетациялык мезгилге даярдап бүтүрөбүз.
Быйылкы кыштын жеңил келиши, кардын чөл аймактарында аз болушу, алдын ала божомолдорго караганда бул жылда да кургакчылык болоорунан кабар берет. Андыктан сууну сарамжалдуу пайдалануу боюнча бүгүн кандай аракеттер бар? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошо жалпы эле дарыяларда суунун келиши кескин аз болуп атат. Бул эми баягы бир жылдарда суу көп болот, бир жылдарда аз болот. Азыр ошол суу аз боло турган циклга келип калдык. Мына бир топ күндөрдөн бери айтып келе атабыз. Бирок ошого карабастан биз областыбыздын аймагындагы Папан жана Найман суу сактагычтарында керектүү өлчөмдөгү сууну чогултуп койдук. Бүгүнкү күндө Найман суу сактагычында 28 миллиондон ашык суу бар. Бул былтыркы ушул мезгилге салыштырганда көлөмдөн 6,5 миллионго көп. Ошондой эле Папан суу сактагычында 155 миллион метр куб суу топтолгон. Бул ошо былтыркы жылдын деңгээлиндеги суу топтолду. Бирок орточо көп жылдык маалыматтарга караганда бир аз көбүрөөк. Бирок биз аны менен өзүбүздү соотпошубуз керек. Ошол элдин арасында, дыйкандардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, сууну үнөмдүү пайдалануу жагын колго алышыбыз керек. Бул анын үчүн биз эми ички чарбалык каналдарды сапаттуу даярдап, чаап, тазалап, оңдоп, суунун жоготууну азайтышыбыз керек. Сууну үнөмдүү пайдалануубуз. Анан эми аба ырайы кандай келет? Азырынча мына жакшы эле жаан-чачын болуп атат быйыл. Эми жаз айлары кандай келет? Биз жылда ушул март айынын экинчи жарымынан баштап суу бере баштачу элек. Анан бүгүнкү күндө эми жамгыр жаан-чачын болгон үчүн пока сууну бере элекпиз. Ушу Норуз майрамына кийин 25-теринен ушу өрөндүү райондордо суу бергенди пландаштырып атабыз. Жалпы эле ушул дыйкандарды, суу пайдалануучуларды чакырып кетет элек. Ички чарбалык каналдарды оңдоп, ремонттоп, жоготууну азайтып, сууну үнөмдүү пайдаланганды колго алышыбыз керек. Аймактарды көтөрүүдө ирригация негизги артыкчылыктуу багыттардын бири деп өлкө президенти белгилегендей, ирригация программасынын этаптарын жүзөгө ашырууда бүгүн республиканын суу чарба кызматкерлеринин алдында чоң милдеттер турат. Андыктан аны аткарууда Ош бассейн суу чарба башкармасы, анын жерлердеги башкармалыктары бүгүн айтарлык иштерди жасоого үлгүрүшкөн. Эмки кезек Руслан мырза айткандай, чарбаралык каналдардан келген жетиштүү сууну талааларга жеткирүүчү ички чарбалык каналдардын даярдыктарын тездетүү маселесинде.